балам менен по лестницам түшүп кетаткам. Жолдошум лифти күтүп турганда, лифти күтүп туруп, прям мен экинчи этажга түшкөндө эле тарс деген эмне болду да. Жолдошум эшикке чыгып кеткен го деп эшикке чуркап чыгып эле эшикти карасам, эшикте жок экен. Кайра эле чуркап чыгып үстүнө карасам, лифт ушундай бир ачык турган, эшиги ачык, толук капкараңгы болуп, үстүгө көтөрүп алып барып илип койгондо 4 менен 5-тин ортосуна илип койгон. Баягы жерде картинканы көргөндөн кийин ушундай шок болуп калдым. Бул 2 минуттан ичинде эле болду да. Киргенде эле эскилиги жеткен, ушундай убагында каралбаган лифттин эмесиненби толук кирип мындай бир шаг кылганда эле лифт иштеп кеткен да. Причем ал алдыга кетип турган лифт үстүгө заматта прям ушунчалык тездикте көтөрүп салган да, үстүгө көтөрүп барып кысып койгон. Даже өзү деле билбей калды болуш керек, бирок ошол жерде шок алда кетти. Смертельные травмы, полученные, возможно, вне лифта. Комиссияның выводы. Bunday ушундай заключениени жазган комиссия өзү же мектепте окуган эмес, же жүрөгү таза эмес. Бул деген өзү уголовник да. Өзү туура эмес лифтти пайдаланган, коляска менен лифтке чыкпаш керек болчу, лифттин сыртында сознаниясын жоготуп коюп анан жатып калган деген ушундай бир акылга сыйбаган баягы эми адам мынтип караганда өзүн акташ үчүн ар кандай ойлорду ойлоп чыгара беришет экен да. Бүгүн дагы бир өзүнчө бир чоң күбө болгондой жоопкерсиздик болуп, прокуратуранын жоктугунан дагы башкарууга жылды да. Ушинтип келе атат, биз ушу бир гана акыйкат чечим кабыл алып, туура чечим чыгарып беришин, эч кимдин укугун бузбай, баары мыйзам чегинде каралып, чечилсе деген эле ойдобуз.